Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы ички темир жол тармагын модернизациялоого өзгөчө көңүл бурууда. Дал ушул багытта былтыр 33 чакырымдан ашык темир жол жаңыланган. Турксибден балыкчы бекетине чейинки башкы темир жол тилкесинде жүк көтөрүмдүүлүгү жогору болгон жаңы рельстер орнотулган. Анткени буга чейин бул тилкеде колдонулуп келген рельстер өз ресурстарын түгөтүп, жарактуулук мөөнөтү аяктаган. Бул аймактарда темир жолдун эскиришинен жана өткөн жүктүн көлөмүнөн улам ылдамдык чектелген болсо, азыр поезддердин кыймылынын ылдамдыгы жогорулатылды. Мындан тышкары Турксибден Токмокко чейинки тилкеде бардык жыгач шпалдар темир бетон шпалдарга алмаштырылды. Бул болсо темир жолдун узак мөөнөткө чыдамдуу болушуна өбөлгө түзөт. Ошондой эле жантайма котормолор, чакан көпүрөлөр жана башка темир жол инфраструктурасынын элементтери жаңыртылды. Жүргүзүлгөн иштер темир жол ташууларынын коопсуздугун жана натыйжалуулугун бир кыйла жогорулатып, ишкананын темир жол тармагынын эксплуатациялык мүнөздөмөлөрүн жакшыртууга шарт түзөт. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы өлкөнүн темир жол инфраструктурасын өнүктүрүү жана өркүндөтүү боюнча иштерди улантууда.